Таята Айсанын туулган күнү менен Кудай батасын берсин. Түф, кайдагы жомок. Скурч мырза, Айсанын туулган күнүндө жакырларга кайрымдуулук кыласызбы? Аларга түрмөлөр жок бекен. Жалкоо болбошсо жумуш табышмак. Эгер өлүүнү тандашса, анда өлө беришсин, ашыкча калк азаймак. Эң кайгылуусу өлүм учурунда жаныңда бир да жакын адам болбосо, сени сүйгөн жакын адамың болбосо, себеби өзүң эч кимди сүйгөн эмессиң. Акчага бактылуу жашоону сатып ала албайсың. Жетинчи өлүмдө Скрудж. Жок. Рух. Жок. Жок. Укчу мени. Рух. Мен мурдак адам эмесмин. Мен бул күнгө чейин кандай болсом да, эми андай болбойм. О рух, мен өзгөрө алам. Мен жакшы адам боло аламын деп. Рух, сен көрсөткөн караңгылыктан чыгууга мүмкүнчүлүк бар экенин. Вила, сен кайдан? Ооба. Негизи баардыгы сынгала алат. Урматтуу айымдар жана мырзалар, мени 1 мүнөт кечирип туруңуздарды суранам. Эй, Мен аны кармадым. бул мышык сахнада эмне кылып жүрөт? Билесиңер да, Вилла Уэлтердин эң ишенимдүү тегерек үстөлүндөгү баатыр досу. Уолтер, ал өзү кайда? Эч качан. Мен Артур падыша. Балдар, тезинен түшкүлө деп айтып жатам ал жактан. Карагыла, бул улуу Экскалибур. Кэтрин, бул эмне деген башаламандык? Мен спектакльдамын. Мынаке, эми мен ажыдарды ушул кылыч менен өлтүрөм. Качкыла. Мен сени... Акырын. Чарльз кымбаттуу сурана. Азыр ачуулана турган өтөр эмес. Акыркы күндөрү ал Артур падышадай болгусу келген, билесиң да. Акырын кымбаттуу. Макул, түшүндүм. Ал сени мынчалык катуу уран деп ойлогон эмес болуш керек да. Кылычты мага бер. Эч качан. О, Кудай. Аттуу, кечирип коюңузчу. Мэри, Чарли, Уолтер. Бул оюн аянтчасы эмес, бул жерде атаңар иштейт. Мышык кайда? Сэр Уилла мен ишенимдүү тоголок үстөлдүн баатыры. Мышык, ал эч кандай формадагы же өлчөмдөгү үстөлдүн баатыры эмес. Ал Артур падышанын ишенимдүү баатыры катары. Сэр Уилла падыша кайда барса да ошол жерде коштоп жүрөт. А сен эч качан Артур падыша эмессиң. Жетишет болду. Ай, кол жазмам. Ай. Тезирээк балдар, тезирээк. Кар жаап жатап. Ура! Качкын дейм. Мен сага кач. Ой. Уилла, не кылдың? Жок, кармадым. Уолтер. Ура! Урматтуу айымдар жана мырзалар, силерге өзүмдүн эң кичүү сүйкүмдүү уулумду тааныштыргым келет. Мен Артур падышамын. А бул Сэр Уилла, тоголок үстөлдүн баатыры. Ооба, сүйкүмдүү жана эстүү күчтүү уулум Уолтер жана анын мышыгы
баатыры сэр Уилла экөө театрга жана силерге салам айтканы келишти. Бул Бул Экскалибур, менин сыйкырдык кылычым. ал өтө эр жүрөк экенин айттым беле. Аны чыныгы падыша гана колдон алат. Оба, чоң рахмат. Бирок тилекке каршы ар бир жакшы нерсенин аягы болот. Оба, аябай өкүнүчтүү. Ошондуктан падышам элиңизге коштошуу айтып, кутман түн каалап коюңузчу. Кутман түн деп айтып кой, Уолтер. Падыша силердин барыңарга кутман түн калайт. Анда кутман түн барыңарга. Сагадагы кутман түн, сагада. Болду, падышам менин болду. Кетели, сиз деген өзүңүздүн элиңизди тажаткыңыз келбейт да. Камилон жаша. Чоң рахмат. Жок. Бул кылычтан бүгүнкү түнү сен жетиштүү ойнодуң. Эмне Ар үчүн? бир жүрүм-турум үчүн жооп бериш керек. Бирок Үйгө барганда бул тууралуу сүйлөшөбүз. Эмнеге? Кылычымды эми кармай албаймбы? Үйгө барганда бул кылычты дагы көрөсүңбү же жокпу, ошону сүйлөшөбүз. Суранам, эмне үчүн ала албайм? Жок дедим. Бул менин чечимим. Кайда бара жатасың? Анткени жүрүм-түрүмдүн кесепети болот. Уолтер, мен муну айткым келген эмес. Бирок Чарльз, кылычты бер. кечириңиздер, урматтуу айымдар жана мырзалар. Ошондо кайсы жерге жетип калдык эле? Ооба, туура. Скрудж рух кайтып жатат. Рух, мен жакшы адам боло алам. Мен Исанын туулган күнүн жүрөгүмдө сыйлап, жыл бою ошентип жашайм. Өткөндө, азыркыда жана келечекте үчөө тең рухтар мени жетелешет. Мен эч качан Кымбатым, балдарчы. Алар укташтыбы? Чарли менен Мэри уктап калышты. Уолтер болсо кабинетте. Эмне? Кабинетте дейсиңби? Менинби? Эмне Мен ага сен окмуштуу тарыхты айтып бересиң деп койдум. Эмне, Кетрин? Эмне жөнүндө Ал аябай кубанып жатат. Эмне кубанды? Мен аны билген да жокмун. Мен кайсы тарых жөнүндө? Мен сенин кол жазмаңды дептерден чогултуп атып, кичине бөлүгүн окуп калдым. Бирок мен Сен аны балдар үчүн жазгансың да, туурабы? ооба, бирок Уолтер Артур падышага берилип жүрбөйбү? ооба, Анда ага чыныгы падышалардын падышасы жөнүндө айтып бербейсиңби? бирок Ага ал аябай жагат. Эсимде. Анда кечиримдүүлүк жана түшүнүү тууралуу көп айтылат эле. Башка маанилүү нерселер менен бирге. бирок кантип мен Сен эмне кыларыңды билесиң, Чарльз. Бар. Өзүңдүн сыйкырыңды колдон. жок, бирок мен деген жок. Ушул эле жетишпей атты эле. Бул жерде эмне болуп жатат? Сөзсүз эле мышык болуш керекпи? Макул. Бирок алдагы мышыгың дагы бир жолу Сенин сыйкырың. Уолтер. Менде сага бир нерсем бар. Экскалибур, менин сыйкырдык кылычым. Мен сага бир окуяны айтып берейин, уулум. Эгер ал падыша жөнүндө болбосо, мен аны укпайм. О, анда сага жагат окшойт. Ошондойбу, Чарльз? Дал ошондой, ооба. Бул окуя жакшысы бир падыша тууралуу.
Тагыраак айтсам, падышалардын падышасы. Окуяда сыйкырчылар жана ажыдаарлар барбы? Ооба, бул окуяда сыйкырчылар менен ажыдаарлар бар. Андан да жакшы, мында периштелер, каардуу падышалар, көрө албастар жана кереметтер бар. Баса, сенин Артур падышаңдын жомогу да ушул окуядан чыккан. Бирок угууга кызыкпасаң, анда мен түшүнөм. Балким биринчи бөлүгүн гана. Ооба. Ооба. Эми биздин окуябыз. Эй, бул жерден түш. Эми айтылгандай эле, бул окуя 2000 жыл мурун Ысрайылдагы Чакан Бейтлехем деген шаарчасында башталат. Анда Жусуп деген аттуу эркек жана Мариям деген жашайым жакында бир сулуу баланы дүйнөгө алып келмек. Ата, күтүп турсаңыз? Бул эмне, кичинекей балдардын жомогу? Ооба, бул жомок ымыркай менен башталат. Бирок бул ымыркай, ал бала Кудайдын уулу болчу. Дал ушул учурда чыгыш тараптан 3 даанышман узак жол жүрүп келатышкан. Асмандагы жылдызды ээрчип, алар Бейтлехемге келе жатышкан. Ага тазим кылуу үчүн алар өзгөчө белектерди алып келишкен. Жаңы төрөлгөн падышага. Ал эми ошол кездеги падыша бул бала ага коркунуч туудурат деп сезип, өзүнүн бийлигин сактап калуу үчүн баарын кылууга даяр болчу. Сен жада калса элестете албайсың ал эмне кылганын. Көрө албастыктын айынан ал баардыгын кылууга даяр болчу, бирок мен билбейм. Сага айтып берсемби бул ымыркайлардын кызыктуу окуясын? Жок, улантыр. Макул анда. Ошол учурда Ысрайыл Рим империясынын бийлиги астында болчу. Мыйзам боюнча ар ким өзүнүн туулуп өскөн шаарына барып каттоодон өтүш керек болчу. Ошентип Жусуп менен Мариям Бейтлехемдеги туулган жерине жөнөшөт. Саламатсызбы? Биз бир нече күндөн бери жолдобуз. Жок, бош орун жок. Эң мыкты тандыр нандар. Саламатсызбы? Биз бир нече күндөн бери... Жок, жай жок. Жусуп менен Мариям түнөп кала турган жер таба алышкан жок. Алар Бейтлехемдеги ар бир бурчту чет жакка чейин кыдырып чыгышты. Саламатсызбы? Биз күндөп келе жатабыз жана биздин үмүт колумдан келсе жардам бермекмин, бирок силерге чыккан суранам сизден жалынам. Суранам, кичине баш калкалай турган жай керек. Болгону кечириңиз. Болгону бир түн. Мындай узак жол жүрүп жок деген жууп калганыңыз өкүнүчтүү. О, Мария. Жусуп, убагы келди. Макул, кабатыр болбо. Баары жакшы болот. Менде бөлмө жок. Ооба, билем, рахмат. Бирок мал сарай бар. Бош эле турат. Акырда ичинде саман бар. Токто, эмне дейт? Акыр деген эмне? Ал малдар жей турган саманды салып коюучу кичинекей жыгач кутуга окшош. Түшүндүм. Малдар сарай. Макул. Улантыр. Жусуп. Мариям, баары жакшы болот. Бала. Ооба. Мына, бул жакка жатып ал. Убагы келди. Макул. Мен сени менен. Ошентип, ымыркай Ыйса жарык дүйнөгө келди. Падыша эң жөнөкөй жана эң төмөн жерде мал акырда төрөлдү. Ошол учурда эч ким бул жерге жаңы падыша келгенин билген эмес. Бирок бул тез эле өзгөрчү болот. Көрсө, кооз нурлуу периште асмандан түшүп, сүйүнчү кабар алып келиш үчүн келди.
Мен айтып жаткан периште абдан керемет. Сен айтып жатканың туура. Коркпогула. Себеби мен силерге чоң кубанычтын кабарын алып келдим. Бул кабар бүт элге арналган. Бүгүн силер үчүн куткаруучу төрөлдү. Бул Теңир Машаяк. Бейтлехемге баргыла. Ал жактан силер оролгон ымыркай Ыйсаны табасыңар. Ал саман салынган акырдын ичинде жатат. Асман төрөсүндөгү Кудайга даңк болсун. Жер бетинде тынчтык жана адамдарга ырайым. Ыйсаны көрүү үчүн койчулар шашып Бейтлехемге чуркап жөнөштү. Ошол эле учурда Иерусалимде чыгыштан келген 3 даанышман Ирод падышанын сарайына келишти. Биз анын жылдызы көккө көтөрүлгөнүн көрдүк жана ал падышага терең таазим кылуу үчүн узак жол басып келдик. Ооба, жүйүттөрдүн падышасы болуп төрөлгөн бала кайда? Жүйүттөрдүн падышасы дейсиңби? Мындан ары издебегиле. Силер жүйүт чергесинин падышасына таазим кылдыңар. Бирок сиз бизди түшүнгөн жок окшойсуз. Катчы? Ооба, улуу падышам. Пайгамбарлардын жазганына ылайык Бейтлехемден жүйүт жерине Исрайыл элине кайтаруучу жана башкаруучу келет Исрайыл эли үчүн. Ооба, албетте. Чынын айтканда, эгер дагы бир жүйүт падышасы Бейтлехемде төрөлгөн болсо, анда мен дагы ага таазим кылуум абзел эмеспи? Анда эмесе кайсы жерде дейсиңер ошол жаңы төрөлгөн жүйүттөрдүн падышасы? Бизге өкүнүчтүүсү так белгилүү эмес. Анда силер келечектеги Бейтлехемдик ымыркай падышаны таап калсаңар, ал кабар менен кайтып келатканда мага дагы келип, сөзсүз кабар бергиле. Ооба, сөзсүз, падышам. Ооба, албетте. Катчы? Аны тапкыла. Жана так болуш үчүн бул шаарда төрөлгөн бардык балдарды тапкыла. Бул ошол бала. Пайгамбарчылыкта айтылган. Кечириңиз, мен түшүнбөй турам. Биз падышаны көрүү үчүн алыс жолду басып өттүк. Биз белек алып келдик. Алтын, ароматтуу ладан жана мирра. Алар падышага татыктуу белектерди тартуулап жатышты. Жаңы төрөлгөн падышага. Эмне? Даанышмандар аны кайдан тапканын айтпай, үйлөрүнө кетип калыштыбы? Иродканда ачууланып жарылып кете жаздады. Анын үнү хан сарайдын бардык жеринде жаңырды. Улуу Ирод падышага баш ийбей койгонго кантип акысы барды? Түшүндүм. Ирод падыша бул наристеге зыян келтиргиси келгенин алар сезишкен. Демек сен кункой угуп жатыптырсың. Падыша жерлери гана. Абдан туура. Макул, ошондо Ирод падыша жиндене баштады. Анткени эл көчөдө жаңы төрөлгөн падыша жөнүндө шыбырап жатышты. Мен бир гана жалгыз падышамын. Ооба, улуу падышам. Бирок балким бул жөн гана жомоктур. Падышам дагы эл жомокторду канчалык жакшы көрөрүн билесиз да, Анда мен силерге жомокту көрсөтөм. Бул жомок бир аскер жана анын жоокерлери жөнүндө. Алар Бейтлехемде жана анын тегерегиндеги 2 жаштан ылдый бардык балдарды жок кылууга жөнөшөт. Кечиресиз улуу падышам. Жөнө! Ошол учурда сарайда Ирод падышанын буйругу жөнүндө эч нерсе билишкен жок. Ымыркай Ыйсаны куткарып калууга убакыт аз эле калган. Ирод падышанын жоокерлери баланы кармоого келе жатышат. Тез, алар баланы алган келе жатышат. Жусуп,
Жусуп Мариямды жана ымыркай Ыйсаны алып дароо Мисирге качкыла. Мен кайтып келүү убактысы келди дегенче Мисирде болгула. Ирод баланы издеп жатат жана аны өлтүргүсү келет. Мариям, бизге жетишибиз керек. Жусуп, эмне болду? Биз коркунучтабыз. Баланы кармоого келе жатышат. О, жок. Ар бир бөлмөнү издеп чыккыла. Бир үйдү да өткөрүп жибербегиле. Жоокерлер, алдыга. Кеттик. Мен таптым. Тигил жакта. Баланы кармагыла. Тезирээк. Бул жакта. Ирод падышанын буйругу менен эшикти ачкыла. Тезирээк, Мариям, Келе тезирээк. кой. Болгула. Шашкыла, шашкыла. Алар Өйдөгө. баланы тартып алат. Бул жака. Тезирээк, тез болгула. Үйдөгү ар бир бөлмөнү текшергиле. Жүргүлө. Бул жака. Жок, тез. Бул эмне? Ай, менин көздөрүм. Эчтеке көрбөй элемин. Баары жакшыбы, уулум? Ооба. Мен эмне ашыкча сүйлөдүм окшойт, Балким бир аз жумшартып коесуң. Түшүнө жаман нерсе кирип калбасын. Жок, баары жакшы, улантыр. Чын элеби? Сенин уктай турган убактың келип калды. Мен чарчаган жокмун. Демек, сен окуяны азыр уккуң келип жатабы? Анда ажыдарлар чоң, тегерек үстөлдөр жана сыйкырдуу кылычтар жок болсо дагыбы? Ооба, сен аны аябай берилип айтып жатканын көрүп берүүгө уруксат берем. Макул, анда токтосоң. Эмне үчүн Ирод падыша бардык балдарды жок кылгысы келген? Эми ал падыша болгондуктан, мындайда ал падыша болгондуктан бардыгы анын ойлоп тапкан эрежелерине көнүп калышкан. Эмне дейсиң? Падышалар эрежелерин ойлоп табышабы? Ооба, тилекке каршы ошондой. Мисалы, иштеп жатам, тынчтык бергиле айрыкча Уиллага деген сыяктуубу? Ооба. Кайра окуяга кайталыбы? Жылдар өттү. Ошол убакта Ирод падыша каза болду. Ал эми ошол маалда Ыйса Мисирде чоңоюп жатты. Ал эми кайтып келүү мезгили келгенде периште айткандай Мариям менен Жусуп Назаретке кайтышты. Ыйса азыр канча жашта? Балким сенин жашыңдай эле. Биз достошуп алмак экенбиз да. Эй, Уилла, кое тур. 12 жашка чыкканда Ыйса таланттуу жыгач уста болуп бараткан эле. Кудай анын үстүнө өзүнүн нурун төгүп жатканын байкалып турду. Жыл сайын Ыйса Мариям жана Жусуп чоң үй бүлө жана достору менен кошо Иерусалимде чогулган бүт Исрайыл элине кошулуп, абдан маанилүү майрам өткөрүш үчүн сапар алышчу. Пасах майрамы. Кандай? Пасах майрамы бул кыя өтүү. Илгери Исрайыл эли Мисирде 400 жыл бою кул болуп жашашкан. Кудай элди Мисирден куткаруу үчүн 10 коркунучтуу жазаларды жиберген. Алардын акыркысы эң коркунучтуусу болгон. Бирок Исрайыл эли үйүнүн эшигине козунун канынан белги койсо, куткарылат эле. Ошентип, Исрайыл эли Мисирден чыкканда Кудай менен керемет кылып Кызыл деңизди экиге бөлгөн суулардан өтүп чыгышкан. Ошондуктан алар жыл сайын Иерусалимдеги ибадатканага чогулуп, бул кереметти эскерип, курмандык чалып, Кудайга ыраазычылык билдиришет. Жана кырсык алардын үстүнөн өтүп кеткендиктен, бул майрамды Пасах. туура. Ошентип Ыйса Иерусалимге ибадатканага келген. Теннес кайда эле? Азыр көрөсүң. Ыйса!
ыйса ыйса суранам, ал кайда? Өйдө жакта, ал бул жакта. биз баардык жерди карадык. Ибадатканада. Албетте. Кеттик ата, баз кеттик. Силер бекер сатылдыңар. Кайра күмүш сатылып алынасыңар. Ыйса, Кудайга алкыш. Сен бул жерде эмне кылып жүрөсүң? Биз аябай сарсанаа болдук. Эмнеге? 3 күн өттү. Биз сени баардык жерден издедик. Кечиргиле. Бирок мен ушул жерде болушум керек экенин сезип жатам. Билесиңер да, атамдын үйүндө. Ата? Кырмадым. Макул. Эми биз кайсы жерге келдик? Эми сен Ыйса кылычын суру чыгып от чыгарган ажыдарды өлтүргөн жерге келгенсиң. Жакшы аракет болду. Бирок ал Ыйса башкача падыша болгон. Жок дегенде аны сыйкырчы досторум бар беле же? Жок, бирок баары өзгөрүүгө жакын эле. Убакыт өтүп жатты. Ыйса болсо 30 жашка чыгып калган эле. Ал падыша болду. Сен мен жаңы падышамын деп жарыялаганын айтып жатасыңбы? Ооба. Чыныгы падышабы? Ооба. Бардыгына куткарылуу алып келүүчүбү? Ооба. Жок. Азырынча жок. Болгону мунун алдында Кудай жаңы падышаны дүйнөгө жарыялай турган пайгамбар болушун каалаган. Жана ал пайгамбар жаккан чөмүлдүрүүчү болгон. Тобо кылгыла. Анткени асман падышачылыгы жакындады. Ал Ыйсанын падышачылыгы жөнүндө айтып жаткан. Мен силерди тобо үчүн суу менен чөмүлдүрөмүн. Бирок менден кийин келчү ал менден күчтүүрөөк. Мен анын бут кийиминин боосун чечүүгө да татыксызмын. Ал силерди ыйык рух менен жана от менен чөмүлдүрөт. Карагыла, бул Кудайдын козусу. Бул дүйнөнүн күнөөсүн алып кетчү Кудайдын козусу. Бул ошол мен силерге айтып жүргөн адам. Мен чөмүлгүм келет. Жок теңирим. Туурасы сен мени чөмүлдүрүшүң керек. Жалгыз сен. Бул менин атамдын эрки. Сен менин сүйүктүү уулумсуң. Мен сага ыраазымын. Ошол күнү ыйык рух Ыйсанын үстүнө түштү. Бул аркылуу Кудай баардык адамдарга мындан ары Ыйса жер жүзүндө анын ишин жүргүзөрүнүн белгиси болду. Анткени ал падыша болчу да. Токтой тур. Биринчи кезекте Ыйса 40 күн 40 түн бою чөлдө ал ооз бекитти. Ал жерде шайтан аны сыноо алды. Бай, эми сөзсүз чоң салгылашуу болот. Ыйса чоң кылычын сууруп чыгат да анан жалын чачкан чоң ажыдарды ал сөзсүз түрдө жеңет. Жок, андай эмес. Андан да кызыктуу. Эгерде сен Кудайдын уулу болсоң, мына бул таштарды нанга айлантууга буйрук бер. Жазылып турат: адам бир гана нан менен жашабайт. Кудайдын оозунан чыккан ар бир сөз менен жашайт. Эгер сен Кудайдын уулу болсоң,
өзүңдү ылдый ыргыт. Жазылгандай, ал сага периштелерин жиберет. Алар сени өз колдорунда көтөрөт. Аягыңды ташка уруп албасын деп ал өзү жиберет. Ыйык жазууда Кудай теңириңди сынаба деп жазылган. Мына буларды бүт сага берем. Эгер мага таазим кылып, мага моюн сунса. Кет жанымдан, шайтан. Кудай теңирге кызмат кылам жана ага табынам. Ыйса шайтан тарабынан азгырылса да, аны Ыйса Кудайдын бир гана сөзү менен жеңди. Сыйкырдуу кылычтагы кереги жок эле. Анан дагы шайтан ажыдаардан да коркунучтуу болот. Эми Ыйсага өз ишинде жардамдашчу бир нече дос чогулта турган мезгил келген эле. Эй, Артур падыша жана анын баатырларында экен. Ооба. Эсиңдеби? Мен сенин жомогуң менин жомогума негизделген деп айтпадым беле? Ооба. Мына. Мен ушуну айтып жаткам. Эч нерсе жок. Агайыр эле. Ушундай болорун билгенмен. Билесиңби, бул абдан орунсуз боло баштады. Орунсуз? Биз түнү бою тор салдык, бирок бир да балык кармаган жокпуз. Тереңирээк жака сүзүп барып, торлоруңарды таштагыла. Муну ким айтты? Мен эмес. Мен деле эмесмин. Уксаң, сен жардам берейин деп жатканыңды билем, бирок биз бул жерде өмүр бою балык кармап жүрөбүз. Ишенип кой, сен айткан жактан эч ким балык кармаган эмес. Бирок айтканыңа рахмат. Койсоңчу. Эми эмне болмок эле? Же мындан да кем балык кармамак белек. Макул. Бирок мен сага айтып коеюн, биз бир да балык кармабайбыз. Ушунча көп балыкты көрдүң беле? Жок, кантип эле? Торубуз үзүлөйүн деп жатат. Бул керемет да. Айтпа, бул керемет. Вау, Вилла. Ушунча балык көрдүң беле? Балыктарды карачы. Кантип эле? Биз эртеден бери жүрдүк, бирок бир да балык жок болчу. Эми ушундай да болот да. Мен ишене албай жатам. Рахмат устат. Торлоруңарды таштап артымдан ээрчигиле. Силерди мен адам кармоочу кылам. Силер Кудайдын жолдоочуларын кармайсыңар. Устат. Мен сени менен болууга татыксызмын. Мен күнөөкөр адаммын. Кел, коркпо. Ошентип, Петр менен Андрейге окшоп, башкалар да Исаны ээрчишти. Мисалы, Жакып менен Жакан. Салам. Андан кийин салык чыйноочу Матай. Мен илеби деп айта бергиле. Мен муну анчалык түшүнбөй турам. Андан соң шектенүүчү Тома. Анан Алфейдин уулу кичинекей Жакып жана Тадай. Эй, сенин атаңдын аты да Алфейби? Же Тоголок деген ушу турбайбы? Эй, Иса! Филипп, Бартоломей жана акырында Жүйүт Искариот. Вилла! Жалпысынан 12. Жана алар Исраил элине Кудайдын сөзүн таратканы жөнөштү. Эми жакын арада элдер Исанын чыныгы падыша экенин билишет да турабы? Убакыттын өтүшү менен уолтер. Суранам, бир аз тыйын бергилечи. Мен төрөлгөндөн бери сокурмун. Устат, бул киши өз күнөөлөрү үчүн сокур болуп төрөлгөнбү? Же ата-энесинин күнөөсү үчүнбү? Сен туура эмес суроо берип жатасың. Анын күнөөсү барбы же ата-энесиникиби маанилүү эмес. Эң маанилүүсү, биз аны көргөндө Кудайдын ишин көрөбүз. Менин көзүмдү айыктыра аласыңбы? Эгер сен ишенсең, бул ишке ашат. Ишенгениңдей болсун.
көзүңдү ач. О, мен көрүп жатам. Көздөрүм, мен көрүп жатам. Рахмат. Бул тууралуу эч ким укпай эле койсун. Ооба, албетте. Бир мүнөт. Ушундай чоң керемет болду, бирок ал эч кимге айта албайбы? Ооба. Бирок эмнеге? Анткени алар жөн гана керемет үчүн жасалган эмес. Алар ишенимдин күчүн көрсөтүш үчүн жасалган кереметтер. Анын үстүнө айрымдар адамдар жакшы кабарды сен ойлогондой кабыл алышпайт. Кантип эле ушундай болсун? Ал мен кимди карап турасың? Кимди? Эч кимди. Мен кетишим керек. Ал күнү Иса көп адамдарга ишенимдин күчүн көрсөттү. Айрымдар үчүн бул керемет болсо, башкалар үчүн коркунуч болду. Жолдон кач, Уолтер. Бизде эмне ишиң бар, Иса? Эң жогорку Кудайдын уулу, суранам, мени кыйнай көрбө. Жаман рух, тынч бол. Андан чыгып кет. Рахмат айтам сага. Ыраазымын. Эмне болуп кетти? Ал тиги адамдагы жиндерди чочколорго кууп жибергендей болду. Чочколор жинди болуп көлгө секирип кетишти. Ал жиндерден айыктырды. Чын эле, Иса жиндерди башкара алабы? Жиндер Иса Кудайдын уулу экенин билишкен. Анын ишеними күчтүү экенин да билишкен. Ошондуктан ал баарын жеңди. Ооба, туура. Исанын жасаган иштери жөнүндө кабар баат эле тарады. Оорулар ар кайсы жерден келе баштады. Падышаны көрүш үчүн. Өзгөчө падышанын ишенимдеги кереметтерине күбө болуш үчүн. Бизди кое бергиле. Сен көтөрө аласыңбы? Кармадыңбы? Кармап алдым. Кармадым. Сак бол. Жай алып келгиле. Акырын. Кечиресиз устат. Досубуз өмүр бою шал болуп келген. Бирок жакында сокку болуп, азыр күн сайын абалы начарлап жатат. Биз досубузду көрбөй кетип калат деп корктук. Суранам, агар жардам бериңизчи. Досум, күнөөлөрүң кечирилди. Ал эмне деди жаңа эле? Ал анын күнөөлөрү кечирилди деди. Менимче ал Кудай кечирди деди окшойт. Бирок ал Кудай жөнүндө айткан жок да. Бул Кудайга карата жалган сөз. Эмнеге мындай деп ойлоп жатасыңар? Айткылачы, кайсынысы оңой? Сенин күнөөлөрүң кечирилди деп айткан оңойбу ушул адамга? Же ордуңдан туруп, төшөгүңдү ал да бас дегенби? Силер билишиңерди каалайм. Адам уулунун жер үстүндө күнөөлөрдү кечирүүгө бийлиги бар. Ордуңдан тургун, төшөгүңдү ал да үйүңө бар. Рахмат, устат. Рахмат. Эмне үчүн Иса ушуну айтты? Анткени ал Кудайдын уулу экенин жана күнөөлөрдү кечирүүгө бийлиги бар экенин фарисейлер билүүсүн каалаган. Фарисейлер болсо муну бир гана Кудай өзү кыла алат деп ишенчү. Анан алар эмне кылышат? Эми карап көрөлү. Биз эмне кылышыбыз керек?
Алар бул киши жөнүндө Галилеядан тартып Иерусалимге чейин билишет. Алар аны падышадай көрүп жатышат. Ооба, Кудай убадалаган падыша. Бирок жазылган, биздин падыша Бейтлехемде төрөлөт. Дөт падыша сыяктуу. Назарет деген бир кедей маанисиз жерден эмес. Ооба, бирок ал чындыгында ар кандай оорулууларды айыктырып, жиндерди да кууп жатат. Бардыгы ушак. Бирок биз аны өз көзүбүз менен көрдүк го. Күнөөлөрдү кечирип жатат. Ал биздин мыйзамдарга баш ийбейт. Жана анын шакирттери да көбөйүп жатат. Анда эмне кылабыз? Жазалаш керек. Андай кылбаш керек. Анын бардык жолоочулары бизди жаман ой менен айыпташат. Ушинтип улантууга да жол бере албайбыз. Жакында баары ага ишенип калышат. Эмне кылуу керек экенин мен айтам. Аны өз тузагына түшүрөбүз. Бул киши күнөөлөрдү кечирем деп айтып атса, анда биз ага эл алдында өлүмгө татыктуу күнөөкөрдү алып келебиз. Ошондо анын эли аны менен эмне кылаарын көрөт. Демек, сен устат деп атаган киши экенсиң. Бул аял бузуктук кылып жаткан жеринен кармалган. Муса мындай аялды таш бараанга алуу керек деп айткан. Эмне дейсиң? Ооба, биз эмне кылышыбыз керек? Таш бараанга алыш керек. Таш бараанга. Муну Муса буйруган. Токто, таштарбы? Ооба. Бирок бул туура эмес. Ооба. Бирок бул туура эмес. Ыйса муну токтотушу керек. Балким ал сыйкырдуу кылычты алыш керек. Ооба, ошондо алар токтото. Эми, балким сен туура айтасың. Ал ошондой кылды. Ыйса эмне кылганын билгиң келип жатабы? Ооба. Ата! Ооба, кайсы жерге келдик? Таштар ата, таштар. Ооба, түшүндүм. Ооба, рахмат. Ошентип Ыйса бармагы менен жерге жаза баштады. Макул, мындай кылалы. Араңарда ким күнөөсүз болсо, ошол адам аялыга биринчи болуп таш ыргытсын. Баштагыла. Мен күтөм. Сенби? Жокпу? Баарыңар күнөөкөрсүңөрбү? Муну карачы. Баары жайында. Алар кетишти. Эми эч ким сени айыптабайт. Чын элеби? Мен да айыптабайм. Эми бар. Мындан ары күнөө кылба. Ал мунун баарын сыйкырдуу кылычсыз эле жасады. Анткени падышалардын падышасына кылычтын кереги жок. Көрдүңбү, көп адамдар Кудайдын сөзүн өз кызыкчылыгына колдонууга аракет кылышкан. Кимге чейин берейин? Мага. Ооба, абдан жакшы. Рахмат жаным. Эми окуяны уланталыбы? Кел. Кайда барып жашат бары? Аларды ээрчип көрөлү. Доктурга ким муктаж? Дени сактарбы же оорулууларбы? Ал эми Кудайдын сөзүнө ким муктаж? Адилеттүүлөрбү же күнөөкөрлөрбү?
Мен бул жерге кызмат кылдыруу үчүн эмес, кызмат кылуу үчүн келдим. Өз өмүрүмдү башкаларга арноо үчүн, баары үчүн келдим. Устат, бул адамдар бүт күн бою ушул жерде. Айрымдары кыймылдаган жок. Алар ачка болушту. Аларга тамак бергиле. Устат, бул мүмкүн эмес. Бизде калгандын баардыгын чогултсак да жетпейт. Уолтер, башта. Мына алгыла, жардам берет деп үмүттөнөм. Бизде 2 балык жана 5 нан бар. Адамдарды топторго отургузгула. Бирок, устат, бизде болгону ушул эле, бул азык баарына жетпейт. О, рахмат. О, рахмат. Таратып бергиле, баарына жетет. Ар бири каалашынча алсын. Анан себеттерди кийинки топко өткөр. Баары жегенден кийин калгандарын чогултуп себеттерге толтургула. Теңирим, кантип? Келгиле, кетпесин ыйсаны карма. падыша кылып алалы. Жок, ал бизди үйлөрүбүзгө кайтып баргыла деди. Бирок аны биз жөнүнө кетире албайбыз. Ыйса гана бизди куткара алат. Ыйса, эмнеге биз менен барбайсың? Мен сыйынып келишим керек. Анда биз сени ушул жерде күтөбүз. Жок, бара бергиле. Мен артыңардан барам. Ооба, устат. Айтканыңдай кылабыз. Жүрү, кеттик. Жүр, Вила. Эмнеге ыйса жалгыз сыйынат? Чынында, силер бул жерде Кудайдын кереметин мен аркылуу көргөнүңөр үчүн эмес. Мен силерди тойгузган үчүн келдиңер. Жана силер мындан да көп каалайсыңар. Дагы. Айдагыла. Баарыбыз өлөбүз. Биз азыр картка кайтышыбыз керек. Жок. Жүйүт. Карман. Биз парусту түшүрүшүбүз керек. Бары жакшы болот, Вилла. Болгула. Петр, карасаң, сууда бир нерсе жүрөт. Эмне? Арбага окшойт.
Бул мен. Коркпогула. Теңир! Эгерде бул сен болсоң, буйрук бер, мен сага суу үстү менен басып барайын. Кел, Петр. Мага кел. Петр жок. Петр! Куткар мени. Сен шектендиң. Ошондуктан чөктүң. Мага ишенсең, куткарыласың. Эми айткылачы. Адамдар мени ким деп эсептешет? Алар сени пайгамбарлардын бири деп, кимдир бирөө чөмүлдүрүүчү жакан, өлүп кайра тирилип келген деп, бирөөлөр Ильяс деп. Түшүнүктүү. Ал эми силер мени ким деп эсептейсиңер? Сен Машаяксың. Тирүү Кудайдын уулу. Жакшы айттың, Петр. Сен Петрсиң. Мен өз жыйынымды ушул таштын үстүнө курам. Аны өлүмдүн дарбазасы дагы жеңе албайт. Сенин сөзүң боюнча болсун. Бирок адамдарга айтпагыла. Мен Иерусалимге барганда көптөгөн азаптарды тартамын. Жана мени өлтүрүшөт. Бирок 3 күндөн кийин кайра тирилип келем. Жок. Эмне үчүн өлтүрүшөт? Бул эч качан болбойт. Кет жанымдан, шайтан. Анткени сенин ойлоруң Кудайдан эмес. Эгер бул Кудайдын каалоосу болсо, мен аны кабыл алам. Сен да ошондой кыл. Кантип эле? Эмне жөнүндө айтып атат? Мен эч нерсени түшүнгөн жокмун. Иса аны өлтүрүшөт деп ойлоп атабы? Ал муну билет. Бирок мен анын өлүшүн каалабайм. Мен да каалабайм. Бирок Исада бизге дагы бир нече сабактары бар. Өлүм жөнүндө? Баардык күнөөлөрүбүз үчүн өлүү жөнүндө. Эсиңдеби? Иса 3 күндөн кийин өлгөндөрдүн кайра тирилип келерин айтканын. Анын колунан келбей калса эмне болот? Ал аларга кайтып келерин ачык көрсөткөн. Иса! Марта? Мария? Иса! Эмне болду? Бир тууганым Лазар өлдү. Ал кайда? Ошентип, улуу устаттагы жакын досторунун бирин да сактай алган жокко. Түрлүү оорулардын баарын айыктырып жүргөн. Эми ал Лазардын күрөстөнүнүн алдында. Ташталып салгыла. Бирок теңирим. Ал 4 күндөн бери жатат. Жыттанып кеткен чыгар. Эгер ишенсең, Кудайдын даңкын көрөсүң. Ата, мени укканың үчүн ыраазымын. Эми адамдарга мени эмне үчүн жибергениңди көрсөткөнгө жардам бер. Лазар, чык. Ал эмне деди?
Менин оюмча ал Лазарды өлгөндөрдөн тирилтүүгө аракет кылып жатат. Бирок ал мүмкүн эмес. Ого, ал мүмкүн эмес. Эч ким ал нерсеге ишенбейт. Көйгөй дагы жок. Албетте Лазар тирилбейт. Болбогон сөз. О, бул керемет. Керемет. О, Лазар. Сен тирүүсүңбү? Иним менин. Тилекке каршы Иса Кудайдын ырайымын көрсөткөн сайын ал фарисейлерди ачуулантып жатты. Исанын Кудайга болгон жакындыгы аларды коркутту. Эми эмне кылабыз? Ал 4 күндөн бери өлгөн кишини кантип тирилтти? Эми адамдар ачык эле аны падыша деп жатышат. Ал барган жерге бардыгы чогулуп бизди шылдыңдап жатат. Эгер Рим өкмөтү билип калса эмне кылабыз? Алар Израиль эле Цезарга каршы чыгып жатат деп ойлошот. Ошондо биз Рим менен тынч жашообузду унутушубуз керек. Биз бир нерсе кылышыбыз керек. Келгиле анда биз аны өлтүрүп коебуз. Адамдар аны жакшы көрөт. Эгер аны камасак, алар бизге каршы чыгышат. Адамдар дагы каршы тукурабыз. Аны өлтүрөбүз. Мариям, эмне кылып жатасың? Сен майдын баазын билесиң. Биз аны сатсак, жакырларга жардам беришпегиле. Мен кеткенден кийин жакырларга кам көрөсүңөр. Эсиңерде болсун. Мариям бул майды менин өлөр күнүмө сактап келген. Асана! 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 Үй кызмат кылуучуга кабарла. Алар эмне болоорун билишпейт. Такыр түшүнүшпейт. Бул жерге келбей эле койсо болмок. Асана, Асана. Эмне? Вила? 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 Эмне болду? Ал качып кетти. О, ал кетип калгандай окшойт. Кийинкисинде ит багайлыбы? Уолтер, токто. Сак бол, Уолтер, суранам. Вила, каяктасың? Вила, кайтып кел. Вила. Уолтер. Кечиресиздер, кечирим сурайм. Кечир. Оп. Кечир. Кармалдыңбы? Уолла, ат каяктан келдиң?
Сен аны таптың. Жаман, аябай жаман кышык. Рахмат ата. Буну кара. Эй, сен эмне кылып жатасың? Бул меники. Бул меники. Акчаны ал да кеткин. Сен көбүрөөк баа кой. Адамдар айтканыңды төлөшөт. Кандай акың бар? Жетишет дейм. Силер атамдын үйүн базарга айландырдыңар. Бул сыйынуу үйү, ыйык үй. Силер болсаны каракчылардын уюгун айландырып жатасыңар. Макул. Бул ибадаткананы талкалагыла. Жана мен аны кайра 3 күндө курам. Канча дейт? Болгон 3 күндөбү? Силер көрдүңөрбү? Ал бул ибадаткананы сыйлабай жатканын. Көрдүңөрбү? Мына сен кылчу ишке бериле турган акчаң. Жок, теңирим менин. Устат, мен сенин бутуңду жуушум керек. Эгерде мен сенин бутуңду жуубасам, мени менен үлүштөш болбойсуң. Мен силерге үлгү көрсөтүп жатам. Силер да бири-бириңердин бутуңарды жуугула. Кытым келип жатат. Ыйса алардын бутун жуусу менен канчалык аларды сүйөөрүн көрсөттү. Анткени падыша кызмат кылуу үчүн келген. Алгыла, жегиле. Бул менин силер үчүн сындырылган денем. Ичкиле, баарын ичкиле. Бул менин каным. Жаңы келишимдин каны. Күнөөлөрдүн кечирилиш үчүн төгүлгөн кан. Муну кылган сайын мени эстегиле. Силердин араңардан бирөө мени сатып кетет. Ким? Эмне? Ал силердин араңарда олтурат. Жакан, ал эмне жөнүндө айтып атат? Теңирим, ким ал? Жүйүт. Ойлогон оюңду аткар.
Теңир, мен сени таштабайм. Башкалар дагы таштап кеткен болсо, чындыкты сага айтып коеюн. Ушул түнү короздун 3-чү кыйкырыгына чейин сен менден 3 жолу баш тартасың. Жок, Теңир. Бул эч качан болбойт, Петр. Петр, шайтан сенин жаныңды алгысы келет. Бирок мен сенин ишенимиң бекем болуп кайра кайтып келишиң үчүн сыйындым. Жана ошондой болгондо сен бир туугандарыңдын мурункудан да күчтүү кылып бекемдейсиң. Менин жаным кыйналып жатат. Калгыла. Бул жерде мени менен чогуу болгула. Ыйса түнү бою сыйынды. Ал буга чейин болбогондой катуу сыйынды. Ата, мүмкүн болсо ушул чөйчөк менин жанымдан кыя өтүп кетсинчи. Бирок менин эрким эмес, сенин эркиң болсун. Эмне үчүн Ыйса ушинтип сыйынып жатат? Анткени ал бул аркылуу эң чоң курмандык алып келерин билет. Курмандыкпы? Бирок эмне үчүн? Ыйса биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлүшү керек экенин билген. Өлүш керек. Бирок эмне үчүн? Дал ошону. Рахмат, кымбатым. Эми Кудай дүйнөнү жаратканда биз аны менен түбөлүк жашашыбыз үчүн кооз жана кемчиликсиз кылып жараткан. Ал бизди өзүнүн бейнеси боюнча жараткан. Ал адамды жараткан жана обону жараткан. Кудай адам менен обого бүтүндөй дүйнөнү берип, анда рахат алгыла жана ага кам көргүлө деди. Бирок бир нерсени кылбоого буйрук берген. Ал аларга жакшылыкты жана жамандыкты билүү дарагын жебегиле деди. Анткени жесе өлүшмөк. Бирок бир күнү шайтан жылан кейпинде келди. Кана эми, эгер силер муну жесеңер, Кудайдай болосуңар. Силер эч качан өлбөйсүңөр. Алар дарактын жемишинен жешти. Жана Кудайды абдан кайгыртты. Ошону менен күнөөлөрү үчүн тобо кылышкан жок. Ошол күндөн тартып биз Кудайдан бөлүнүп жашап калдык. Жок. Бул коркунучтуу да. Ооба, анткени Кудайдан бөлүнүү деген жашоодон бөлүнүү дегенди билдирет. Бирок Кудай биз үчүн муну каалаган жок. Ошондуктан ал дүйнөгө өзүнүн жалгыз уулун жиберди жана ал бизди күнөөлөрүбүз үчүн өлтүрдү. Эмне? Ыйса да биздин күнөөлөрүбүз үчүн биз түшкөн абалга түшкөн. Ал биздин күнөөлөрүбүздүн баарын өзүнө алды. Жана Ыйса бул аябай оор болорун билгендиктен ушунчалык катуу сыйынган. Ыйсага абдан кыйгыл болгондур. Ооба, уулум. Ооба. Уктап калдыңарбы? Эмне, устат? Бир саат мени менен бирге сергек болуп тура албадыңарбы? Устат, азгырылып кетпеш үчүн сергек болгула жана сыйынгыла. Анткени рух сергек, дене алсыз. Тургула. Убакыт келди. Чыккынчылык кылган адам бул жерде.
бул жакта. Ыйса кайсынысы? Петр. Мен кимди өпсөм, ошол болот. Токто, эмне болуп жатат? Токто. Менин кулагым. Петр. Жетишет. Кылыч көтөргөндүн баары кылычтан өлөт. Мен атамдан түмөндөгөн периштелерди жиберүүнү сурай алмакмын. Бирок бул Кудайды кантип даңктамак эле? Ыйык жазуудагы пайгамбарчылыктар аткарылмак эмес. Каракчыны кармачудай болуп, мени кармаш үчүн кылыч менен келдиңер. Же мен кылмышкерминби? Ар күнү ибадаткананын короосунда отуруп окутканда мени кармаган эмессиңер. Эми бул мени токтотот деп ойлоп келдиңер. Бирок силер жасап жаткан нерселер пайгамбарчылыктардын аткарылышы үчүн ушундай болду. Бул жерде күнөөсүз эч ким жок, баарын кармагыла. Эгер мени издеп жатсаңар, мен бул жердемин. Бул адамдарды кое бергиле. Бизге бул киши эле керек, кармагыла. Бул адам жасаган күнөөлөрдүн баарын ушул жерде атагыла. Бул киши сакчылардын жана күнөөкөрлөрдүн досу. Ал шембиде ооруларды айыктырган. Ал жөн эле устатчы жана Кудайдын сөзүн үйрөтүүгө батын алган. Ал Кудайдын ибадатканасын бузуп, 3 күндө кайра тургузалам деп айтканын эстегиле. Бул ушундайбы? Көптөр сен өзүңдү Машаяк, Кудайдын уулу деп атаганыңды уктук. Ал сөздөрдү биздин алдыбызда дагы бир жолу айтчы. Сен өзүң айтып турасың. Бирок мен айтып коеюн, адам уулунун кудуреттүү Кудайдын оң жагында отурганын жана асмандагы булут үстүндө даңк менен келе жатканын көрөсүң. Кудайга акырат келтирди. Бул акылга сыйбайт. Дагы кандай күбөлөр керек? Мынаны Кудайга акырат келтирген үчүн өлтүрүш керек. Өлүм! Өлүм! Оба! Өлүм жазасы! Өлтүрүш керек! Өлүм! 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 Бирок Ыйса эч кандай жамандык кылган жок да. Эй, сен Ыйсаны ээрчиген шакирт экенсиң. Жок. Мен эмесмин. Эй, эл журт, бул Ыйсаны ээрчиген шакирт. Андай эмес. Жок. Мен аны тааныбайм. Ал жалганчы, ал аны билет. Жок. You're the guy who travels around with Jesus. Жок. Эмне? Жок. Мен аны тааныбайм.
ушул түнү короз кыйкырганга чейин сен менден 3 жолу баш тартасың. Жок. 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 Мен эмне кылдым? О, жок. Жок, жок, жок. Жок. Ооба, биз ойлогондон да жакшы өтүп жатат. Ооба, эми көп өтпөй эле баары адаттагыдай болот. Жакшы болот. Исаны өлтүргөндөн кийин дароо эле кайра Кудайдын ырайымы жөнүндө сөз айтабыз биз. Мына. Муну алгыла. Мага кереги жок. Мен күнөөсүз бирөөнүн өмүрүн ушул үчүн саттым. Мунун мага тиешеси жок. Өзүңөн көр. Мен эмне кылдым? Жетет. Аны кыйнабагыла. Бул күн Исанын бүт убакыт көтөрүп жүргөн жүк эле. Ошон үчүн Иса катуу сыйынган болчу. Анткени ал өзү азап тартууга макул болуп, бизди куткарыш үчүн келген. Мына сага падышага ылайык таажы. Падышага да кийим да болсун. Жүйүттөрдүн падышасы. Тынчтык болсун сага. Биз ага жардам бере алабызбы? Ооба. Бирок сен ойлогондой эмес. Прокуратор, биз сени күтүп жаттык. Эмесе, бүгүнкү ишибизде эмне бар экен? Ушул эле жетишпей жатты эле. Жеңилирээк нерседен баштаса болбойбу? Аны камчы менен катуу сабашты. Бул жетиштүү эмеспи? Макул. Анда баштайлы. Ал жалганчы, ал кылмышкер. Кайсы кылмыш үчүн бул адамды айыптап жатасыңар? Ушул адам элдин баарын мен машаякмын деп ишендирди. Кудайдын өзүнүн жалгыз уул экенин айтты. Жүйүттөрдүн улуу падышасымын деп. Бул адам Рим императоруна салык бербегиле деп элге буйрук берди. Жүйүттөрдүн падышасы? Айтчы, сен жүйүттөрдүн падышасысыңбы? Сен өзүң ушуну айттың. Мен андан эч кандай кемчилик тапкан жокмун. Аны алып кеткиле, жана мыйзамга ылайык мамиле кылгыла. Андан ашык эч нерсе кылбагыла. Сен билесиң, биз өлүм жазасын аткарууга укуксузбуз. Бул адамды айкаш чыгачка кадаш керек. Ооба, айкаш чыгачка када. Айкаш чыгачка када. Силер чынында ушуну каалап жатасыңарбы? Падышаңарды айкаш чыгачка кадагыңар келеби? Силердин падышаңар? Падышабыз жок. Падышабыз Кесарь. Айкаш чыгач, өлтүр. Салт боюнча, Пасах майрамында жүйүт жеринин губернатору элдин каалоосу менен бир туткунду өлүм жазасын бошотуп берет. Эмесе, кимди бошотуп беришимди каалайсыңар? Өлтүргүч Барабаныбы? Же өзүн Машаяк деп атаган Исаныбы? Барабаны бошот. Исаны айкаш чыгачка када. Айкаш чыгачка када. Жок, Исаны бошот. Исаны бошот. Каалаганыңардай болсун. Аны алып барып айкаш чыгачка кадагыла.
Мен бул иште колум жуйм. Бул адамдын каны үчүн жоопту эмесмин. Жок. Токто. Дагы бир нерсе. Назареттик Иса, жүйүттөрдүн падышасы. Жок. Жок. Макул эми. Кийим анын кийимин алат. Макул. Биз бул аркылуу көп тыйын табабыз. Эй, Иса, сен ибадаткананы бузуп, 3 күндө кайра тургузам дебедиң беле? Ооба, эгер сен чын эле Кудайдын уулу болсоң, түш айкашчыгачтан. Балким биз ошондо ишенебиз сага. Улуу падышалардын падышасы. Башкаларды куткарып жүргөн болсо, ал эми өзүн ал куткара албайт. Ата, буларды кечире көр. Анткени эмне кылып жатышканын билишпейт. Эй, эгерде сен машаяк болсоң, анда өзүңдү куткарбайсыңбы? Бизди да куткармаксың, дейишпечи ага. Ал эч жамандык кылбаганына карабай, биздей эле жазага тартылып жатат. Ал алдамчы. Ал ушул азапка биздей эле татыктуу. Иса, падышачылыгыңа барганда мени эстей көр. Мен сага чындыкты айтып коеюн. Бүгүн сен мени менен бейиште болосуң. Элои, Элои, лама савахвани. Кудайым-ай, Кудайым-ай, мени эмнеге жалгыз калтырдың? Карагылачы, Иса Илияны чакырып жатат. Көрөлү, Илия келип куткарабы аны? Ат каралды.
Ата, рухымды сенин колуңа тапшырам. Эгер мага ишенсең, бул иш жүзүнө ашат. Көзүңдү ач. О, мен көрүп жатам. Көзүм. Мен көрүп жатам. Рахмат. Жаман рух, тынч бол да андан чыгып кет. Ал жиндерди тиг адамдан чочколорго кууп салды. Эми тур. Төшөгүңдү ал да үйүңө бар. Рахмат, устат. Рахмат. Лазар, сыртка чык. Сен шектендиң. Ошол үчүн куладың. Мага ишен, ошондо куткарыласың. Ата, кара. Эмнеге Ыйсанын мүрзөсү ачылган? Эсиңдеби? Ыйса мен ибадаткананы 3 күндө кайра тургузам дегенин. Ал чында эле тирилдиби? Биз дагы тирилдик. Анткени ал тирилди. Вау! Ал 3 күндө кайра тирилди. Ал убада бергенде эле. Ал чындап кайра тирилди. Вау! Баары бул кабарды угушу керек. Жумуштамын. Тынчымды албагыла. Өзгөчө вилла.
ойгоңгула. Уолтер, эмне болду? Тезирээк, тургула. Эмне болуп кетти? Мен уктап жатам. Мына, бул сеники. Магабы? Чын элеби? Атам мага эң улуу падыша жөнүндө сонун окуяны айтып берди. Элестет. Аябай кызыктуу. Чын элеби? Артур падышадан да жакшыбы? Баса Артур падышанын жомогу. О, чынбы? Дал ушунун окуянын негизинде чыккан экен. Мүмкүн эмес. Ооба. Ооба. Бул чыныкы падышалар падышасы жөнүндө. Ал жерде периштелер да, каардуу падышалар да бар. Эмесе, баары кандай болду? Эми менин оюмча жакшы эле болду окшойт. Ооба, ошондой көрүнөт. Мен билгендей эле болду. Мен жоңгон өз талантымды колдонбодумбу, Ооба, алтыным. Сен туура айткан экенсиң. Бул чынында керемет окуя. Ыйса Машаяктын окуясы менин сүйүктүүм балдарым үчүн. Рахмат, Кетрин. Падышалардын падышасы. Childlike faith is all it takes for a miracle. And God, I pray you wash away my cynical. Let worry give way to wonder. Let my heart dare to dream that nothing is impossible if you believe. I wanna live like that. I wanna go back to that place of seeing more good than bad. Back when I wasn't so afraid to let love lead the way, live day by day and not hold back. I wanna live like that. I wanna live like that. Look through eyes that look at life as one big adventure. Through every low and every high, Lord, help me surrender. I don't wanna miss a moment. Let my fear turn to faith and soar on wings like eagles and dance through the rain. I wanna live like that. I wanna go back to that place of seeing more good than bad. Back when I wasn't so afraid to let love lead the way, live day by day and not hold back. I wanna live like that, knowing I will never
just wanna live like that. He died so I could live like that. Sometimes you're my hero, saving the day. A chef on my bowl who mess with the eggs. And so many times you'll make me laugh. You'll always be my day. Searching for treasure under the sea. Nothing can stop us, you know everything. I'm singing this song even though you're out of the key. You'll always be my day. Sometimes I feel like you left me here alone. And sometimes I hate you when I don't get my toys. But every day when I'm with you, I feel like nothing will ever go wrong. 'Cause it does, I know it does. Maybe tomorrow we'll be covered with sorrow. I know you'll be here when I'm trembling with fear. You'll sing me a song with the voice that I love. So there's nothing else that I want to compare. 'Cause you are my friend and that's all I care. So read me a book before I go to bed. I love your voice that makes me rest. There's so many times you're making me laugh. You'll always be my day. You'll always be my day. Oh, you'll always be my day.